Баткенде үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча диалог аянтчасы болду. Иш-чара Актыт Франциялык өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан өлкөлөрүндө жүргүзүлөт. Долбоордун мөөнөтү 2024-жылга чейин уланат. Алгачкылары диалог катары өткөн болсо, мындан кийинкилери семинар окутуулар менен уланат. Негизинен зордук зомбулуктан жабыркаган аялдарга жана кыздарга комплекстүү кызматтарды көрсөтүү жана аларды коргоо, ошондой эле ушул багыт менен иштеген борборлордун ишин жандандыруу болуп саналат. Негизинен Борбор Азияда ар бир 3-чү аял жашоосунда үй бүлөлүк зомбулукка кабылат. Ушул жергиликтүү кеңештин айымдардын потенциалын күчөтүү, өнүктүрүү, ушул жергиликтүү 3 органдарда зордук зомбулукка, үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу комитетин түзүү жана ошонун ишин алып барууга семинарларды өткөрүү, билим берүү, ошо жергиликтүү айыл өкмөт менен ишти бирдикте алып баруу, ушул жергиликтүү айыл өкмөтүнүн бюджети менен кандай иштеш керек, ушу КПНСтин пландарын иштеп чыгып, ошол пландарына аз болсо дагы бюджеттен бир аз акча каражат бөлдүртүп, алдын алууга ишти жүргүзүү боюнча үйрөтүү да. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, айрыкча бул биздин региондо мындай маселелер болуп келгендиги ага далил болуп, түрткү болуп эсептелинет. Бирок Кудайга шүгүр деп айтышыбыз керек, Баткен шаар менен Баткен районунун аймагында азыркы учурда өтө чоң болбосо да, бирок ички үй бүлөлүк ар кандай учурлар кездешүүдө. Ошолордун алдын алуу боюнча райондук мамлекеттик администрациялар деле балдар менен иштөө бөлүмдөр, социалдык өнүктүрүү башка малыктар иш алып барат. Бирок бул уюмдардын алып барып жаткан жумуштары бизге түрткү болуп эсептелинет, колдоо болуп эсептелинет, ошого көмөкчү болуп эсептелинет.